Өлкөдө бир суткада пневмониядан 17 киши каза болгонун республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык соңку суткада 206 киши ооруканага түшүп, ушул тапта 1247 бейтаптын өпкөсү сезгенип жатат. Анын ичинен 112си жандандыруу бөлүмүндө, оор абалдагылардын саны 337. Каза болгондор бүгүнкү статистика менен жалпы 97ге жетти. Март айынан бери жалпысынан пневмонияга 1971 киши кабылып, анын ичинен 627 адам сакайып чыккан. Республикалык штаб өпкөсү сезгенгендердин коронавируска тапшырган анализдери таза чыкканын белгиледи. Ал арада Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 921ге жетти. Бул туурасында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бир сутка ичинде 42 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Ошол эле учурда 18 медик ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан вирус аныкталган 921 ак халатчандардын 464-ü дартты жеңген. Ал эми республика боюнча аталган илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 6261 түздү. Анын 2530 айыгып, тилекке каршы 66 киши көз жумган. Аялынын мойнуна дөңгөлөк илип кыйнаган киши күнөөлүү деп табылды. Акыйкат укук коргоо уюмунан билдиргендей, эркек киши Сот Залынан бошотулуп 2 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Эске салсак 8-июнь күнү Сузак районундагы Бек-Абад айылында 51 жаштагы тургун үйүндө 47 жаштагы аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап, чакалап муздак суу чачкан. Анын мындай жоругуна жубайы 2 күн бир тууган эжесинин үйүнө түнөп келгени себеп болгон. Зомбулук көргөн аял жолдошун кечирип милицияга тосмо арыз жазган болчу. Болдубу? 1-май районунда 1-июль күнү саат 21:25-те Лулумба көчөсү менен кесилишкен жерде чоң чүй каналында белгисиз жарандын жансыз денеси агып бара жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, Европа улутундагы эркек адамдын жансыз денесин чыгарып, ийим кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Учурда жарандын өздүгү такталууда. Ош шаарынын вице-мэри Бек-Абад кызматтан кетти. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ал Японияга билим алууга кетип жаткандыгы үчүн кызматын тапшырган. Ош шаарынын вице-мэри Бек-Абад Японияга атайын программанын алкагында 2 жылдык окууга жөнөп жаткандыгы үчүн окуу өргүүсүнө чыкты. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашев кол койду.